Контролдуу кассалык машина коюлса, түшкөн акчадан 8% салык алынабы? Расмий жооп. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Унтулов контролдуу кассалык аппараттар коюлса, түшкөн акчадан 8% салык катары кармалып калары туурасында айтылып жаткан кептерге жооп берди. Белгилей кетсек, соц тармактарда жылдык соода жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейинки ишкерлер салыктын бардык түрүнөн бошотулат деген маалыматтан шек санап жазышууда. Мурда пайдадан гана төлөсө, жаңы салык кодекс ишке киргенден кийин түшкөн акчадан 8%га чейин салык катары кармаларын айтып жатышат. Умтулов сунушталган кодексте чын эле ушундай норма болгонун, бирок президенттин жарлыгы чыккандан кийин аны өзгөртүп жатышканын билдирди. Сунушталган салык кодексинде соода түйүндөрүндө көзөмөл кассалык машина койгондор биринчи жылы салыктын бардык түрүнөн бошотулуп, кийинки жылдары 1-2%га жогоруламак. Ал эми мурда милдеттүү патент менен иштеп жаткан мончо, сауна, бильярдтар түшкөн акчанын 8%-ын салыкка төкмөк. Жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейинки ишкерлерди киреше салыгынан бошотуу боюнча президенттин жарлыгы кодекс даярдалып бүткөндөн кийин чыгып калды. Учурда биз өзүнчө мыйзам долбоору менен жарлыкка ылайык келтирели деп жатабыз. Ошондо кимдер бошотулуп, бошотулбасы, кандай талаптар коюулары такталат, деди Умтулов. Буга чейин салыкчылар көзөмөл кассалык аппараттар колдонгон ишкер кандай салыктардан бошотуулары туурасында кенен айтып беришкен. Равшан Жээнбеков абактан чыкты. Саясатчы Равшан Жээнбеков бүгүн 27 декабрда тергөө абагынан бошотулду. Бул тууралуу жактоочу Замир Жошев билдирди. Маалыматка ылайык, Жээнбековду анын үй бүлөсү, жакындары жана тарапташтары тосуп алды. Эскерте кетсек, Равшан Жээнбеков Кой Таш окуясы боюнча үй камагынын шарттарын бузгандан кийин кайра тергөө абагына камалган. Урматтуу мекендештер, урматтуу мени колдогон тарапташтар, мен бүгүн мыйзамга ылайык жаңы күчүнө кирген кылмыш жаза кодексинин 303 статьясына ылайык эркиндикке чыктым. Эркиндик бул аябагандай маанилүү, бул аябагандай баалуу нерсе. Мени колдогондорго, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге, жарандык коомго, тарапташтарыма жана саясатчыларга жылуу сөздөрүн айтып, колдоп турган адамдардын бардыгына терең ыраазычылыгымды билдирем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүндөн баштап эркиндиктемин, мынакей Айжан экөөбүз үйдө отурабыз. Рахмат баарыңыздар. УКМК билдиргендей, айыл чарба багытындагы жерлерди жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз которуу жана сатуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында кадастр мамлекеттик мекемесинин геомаалыматтык системалар жана маалыматтык технологиялар башкармалыгынын башчысы Жаран Кармалып УКМКнын абагына киргизилди. Анын жашаган жана иштеген жеринде тинтүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында далилге негиз боло турган документтер табылган. Буга чейин ушул окуяга байланыштуу кадастр мамлекеттик мекемесинин Кара Суу районундагы филиалынын мурдагы жетекчилери жана Нариман айыл аймагынын мурдагы башчысы, Нариман айыл аймагынын башчысы, кадастр мамлекеттик мекемесинин Кара Көл районундагы филиалынын убактылуу башчысы кармалган. Акылбек Жапаров Бишкек ЖЭП насостук станциясында көчмө жыйын өткөрдү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаардык ЖЭПтеги үстүздөгү жылдын 25 декабрында сот өтүүгө жарылган насостук станцияда көчмө жыйын өткөрдү. Көчмө жыйындын жүрүшүндө белгиленгендей, ЖЭП кызматкерлеринин ыкчам жооп кайтаруусуна жараша объектидеги авариялык абал жөнгө салынган. Борбордун тургундары үчүн жылуулук энергиясын берүү токтотулган жок. Насостук станциянын иши ыкчам калыбына келтирилген деп билдирди энергетика министри Доскул Бекмырзаев. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, мындай окуяларга жол бербөө максатында өзгөчө түнгүсүн күзөттөгү кызматкерлердин санын көбөйтүү зарыл. Бул жолу компаниянын кызматкерлеринин аракети менен кырдаалды тез арада турукташтырууга мүмкүн болду. Жабдуулар эскирген, аны жаңыртууга убакыт келди, деди Акылбек Жапаров. Жана 2022 жылдын апрель айына карата жаңылатууга муктаж жабдуулардын тизимин даярдоону тапшырды. 25 күнү кечинде саат 10дон өткөндө бул жерде насосныйлардан прорыв болгон. ТЭЦтин электрический станциянын оперативный персоналынын өз убагында ыкчам реакция болгон негизинен бардыгы токтотулуп, мына ТЭЦтин жумушу ошол эле күнү
нормализоваться этип эле жакшынакай эле бүттүк режимде иштеп атат. Электрический режимда, тепловой режимда бардыгы соблюдается. ТЭЦте бүгүнкү күнү выработка кетип атат, тепло берип атабыз, никаких сбоев жок. Бирок бул насосный станциялардын бардыгы 74-жылы эксплуатацияга берилген. Мына 74-жылдан бери иштеп келатат. Бул биринчи жолу ушундай ситуация болуп атат, нештатный ситуация. Бирок биздин оперативный персонал кышка дайындык көргөндө ар кандай противоаварийный тренировкалардын бардыгын өткүзүп, мындай окуяларга биздин персонал дайын. Азиз Кубанычбекович, баяндамаңызга рахмат. Отуруңуз, отура бериңиз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, кымбаттуу кыргызстандыктар, биз азыр кайтылып өткөн иштерди аткардык, жана алдыга бир топ пландарды койдук. Мен бир нерсени айткым келет. Кандай гана өнүккөн мамлекетти албайлы, аларга дагы убакыт керек болгон. Экономикалык кереметтер боюнча айтсак, экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки кереметтер, мисалы СССР, АКШ, Германия, Япония экономикалык кереметтери, Ханган дарыясындагы Түштүк Корея керемети, Сингапур жана башка экономикалык кереметтер бир же эки жыл эмес, 20-30 жылдар бою аралыгында жүргөн да. Биз орто мөөнөттөгү аралыкта кандай социалдык экономикалык өзгөрүүлөр болоорун айттык, жарыялап жатабыз жана биз жаңы Кыргызстанды кургубуз келет. Кандай гана экономикалык бум болбосун, ал кезде ар дайым баалар тезирээк өсөт, чийки заттарга болгон баалар кескин көтөрүлөт. Бум экономикада жасалма өсүштөр менен дагы коштолору экономикалык илимдерде байма-бай айтылат. Анын объективдүү жана субъективдүү себептери бар жана боло келген. Бирок биз жасалма өсүш эмес, экономикалык цикл менен өсүштөргө баргыбыз келет. Марксти баарыбыз окуганбыз, анда дал ушундай жазылган. Кризис, депрессия, жандануу, активдүүлүк, өсүш бул цикл. Бул этапты кармап калсак, анда бизде дагы өзгөрүүлөр сөзсүз болот. 30 жылдын ичинде Казакстан, Өзбекстан өз өндүрүштөрүн сактап калган. Бул жерде алардын эрки күчтүү президенттеринин эмгеги чоң болгон. Биздин акыбал башкача болду, аны баарыңыздар түшүнүп турасыздар. Мен жана менин командам жаңы Кыргызстанды сөзсүз курабыз деп бекем ишенем. Биз ага толук даярбыз деп эсептейм. Азыр эми министрлер кабинетинин токтомунун долбоорун жана протоколдук чечимдер долбоорун талкуулоого токтомдун долбоору макулдашуулардан өткөн, сиздердин колуңуздарда бар, таратылып берилген. Кимде кандай сунуштар бар? Барбы сунуштар? Кошумча сунуштар жок болсо, анда токтомдун долбоорун добушка коёмун. Добуш бериңиздер. Ким макул? Түшүрүңүздөр. Каршы? Жок. Бир добуштан чечим кабыл алынды. Рахмат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, бардык маселелерди карап чыктык. Тапшырмалар берилди, багыттар аныкталды. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир багытта иш алып барышыбыз керек. Алдыда жаңы жыл кирип келатат. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Ар бир үйдүн кирешеси көбөйүп, баш аман, боору эсен, ден соолукта болуп, жакшылык келсин. Жерибиз тынч, өлкөбүз бай болсун, элибиз бактылуу болсун. Урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, президенттик администрациялардын кызматкерлери, жыйынды жабык деп жарыя кылаардан мурда мен сиздерге бир тапшырма берип кетким келип турат. Кечээ мен электрондук документке биринчи жолу кол койдум. Бүгүндөн баштап электрондук документти кабыл алып кол коюуга даярмын. Бирок сиздер даяр эмессиздер. Даяр болушуңуздар үчүн мен 15 күн уруксат беремин, убакыт беремин. Анткени алдыда жаңы жыл келатат, каникул, демалыш күндөр 15 күн, онуна чейин каникул, 15 күн сиздерге кенен жетет деп ойлойм. Цифровизация министриндеги биздин башкармалыктагы мынакей Исанов жетектеген айтишниктерди алып барып, үйүңүздөргө чакырып алып барс болсо дагы электрондук документти жөнөткөнгө үйрөнүңүздөр. 10 январдан баштап мен сиздерден электрондук документти кабыл ала баштайм. Параллельно 6 ай убакыт берем, кагаз жүзүндө дагы ишти жүргүзүп турганга. Анткени жоголуп кетпес үчүн, жанагыдай ар кандай маселелер болбос үчүн, көнүш үчүн 6 ай параллельно кагаз түрүндө да жөнөтүп турасыздар. Сөзсүз түрдө электрондук менен жөнөтөсүздөр январдын 10-унан баштап. Эгерде электрондук катыңар келбесе маган, анда кагаз жүзүндө катыңарды кабыл албайм. Июлдун 1-инен баштап
сиздерге кагаз сатып берүүнү токтотобуз. Ошон үчүн июлдун 1-ине чейин биз электрондук документке өтүшүбүз керек, кол коюуга. Мына элестетиңиздер, 10 айдын ичинде, ушул жылдын 10 айынын ичинде биз сиздерге 840.000 пачка кагаз сатып берип турбуз, жалпы республика боюнча. Бул 1000 тоннага жакын кагаз экен. 33 вагон болуптур. 33 вагон. Ошондуктан биз кагаз иштеринен кетишибиз керек. Мына караңыздар, Акылбек Үсенбековичтин алдында эле 1 тонна кагаз жатат мына. 1 тонна. Өзүңүздөрдүн астыңыздарды караңыздар мына. Ошондой эле мен жогорку кеңештин жаңы чакырылышына дагы кайрылып кетет элем. Электрондук иштөөгө өтүш керек да. Электрондук поштага өтүш керек. Электрондук кол коюулар болуш керек. Мына мен шуну сиздерден талап кылмакчымын. Анда жыйналышты жабык деп жарыялаймын. Баарыңыздарга рахмат. Жакшы барыңыздар.